Эми сиз менен биз алхамдулилла мусулманбыз. Негизинде бир жамаат же болсо бир мазхаб же болсо дагы бир кандай бир саясий дагы бир нерселерди көздөбөйбүз. Биздин максатыбыз бир гана илахи анта максуди ва раддака матулуби дейбиз. Бир гана Алланын ыраазылыгына жетүү максатындабыз, машалла. Аллам ыраазы болсо болду. Негизинде баардык кылып аткан амал иштерибиз бар. Кудайым насип этсе Ханафи мазхабынын негизинде ошондой эле матуриди акыйдабыздын негизинде же болсо биздин Ханафи аалымдары кайсы нерсеге басым жасаган болсо, кайсы ушул мейли дем салуу деп коелу, мейли рукуяту шариа деп коелу, баардыгын ушу кандай негизде жол салган болсо, кайсы туура эмес деген болсо, туурасын алып, туура эмесин кылбай, иншалла ушул ишти кылып келатабыз. Анан эми Кыргызстан боюнча да агартуу иштери менен алектенип атабыз. Абалки агартуу иштери дегенде туура түшүнүшүбүз керек. Сиз менен биз канчалык өсүп өнүп кетсек деле, канча жакшы нерселер болсо, бирок сиз менен биздин сапатыбыз же болсо мусулмандык сапатка келбесек, анда мунун кадырын билбейбиз. Бир адамдан жакшы нерсени көрмөйүн же болсо бир адамдын кылып аткан жакшы нерсесин бааламайын, адамдар эч качан өспөйт. Ошонун себебинен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам коом өзүн өзгөртмөйүн, Алла аны өзгөртпөйт деген. Дегеним, сиз менен биз өзгөрүүгө өзүбүздөн башташыбыз зарыл экен. Өзүбүздөн баштоо зарыл дегенибиз, биз кимбиз? Мисалга алсак, канча деген көптөн бери кээ бир адамдар бир эле амалды кылып жүрүшү мүмкүн. Канча жылдан бери бир гана арак менен алек болуп жүрүшү мүмкүн. Бир гана иши, максаты арак. Кээ бирлердин максаты бар, бир гана авалки субханалла дагы бир адамдарга бузгучулук жайылтуу. Кээ бирлер болсо жалаң баягы мындай айтканда ушак менен хуля деп коебуз. Баягы бир адам аркасынан түшүп, ошол адамга каршы сөздөрдү айтып, аркасынан ушак кылып жүргөн. Андан кийинкиси мисалы алса, жанагы ошол ушактын дагы бир түрү бул чагымчылык. Мушундай менен алектенип жүргөн адамдар бар. Ошол эле мезгилде колунда бар мүмкүнчүлүгү болуп туруп, бай болуп туруп деле, ошол байлыгын же өзүнө жок, же өзгөгө жок, эч бир колдон албаган адамдар бар. Мына ушунун баардыгы тең барды келди, бир эле нерсеге такалат экен. Жакшылап келгенде, илгертен айтып келгендей, ниет пейили бузулганда адам колундагы дөөлөттү дагы, мансапты дагы, ооматты да колдон албай калат экен. Ошонун себебинен биздин атабыз пейилиңди оңдочу, ниетиңди оңдо деп келген. Азыркы заманда оомат келген. Карасаңыздар, баардыгына силердер мына жер иштетесиңер, мал иштетесиңер, байкасаңыз керек, туурабы? Бирок силер жумушчулардын баардыгын тең Каракол шаарынан алып келишиңер мүмкүн да. Өзүңөрдүн айылыңарда бирөө да иштебейт. Эмне үчүн дегенде, баргысы келбейт. Оңоюраак акча табуунун үстүндө алек болуп калган. Эмнесе кара жумуш кылгысы келбейт адамдар. Жада калса керек болсо, бирөөгүнө барууну намыс кылып калгандар дагы бар. Мен тигиникине иштейинби деп калгандар бар, туурабы? Демек, эмне экен? Бул жерде адамдын ниети башкача болуп калган белгиси. Сиз менен биздин ниетибиз авалки субханалла оңой акча, оңой жашоого мындай бурулуп калган белгиси. Алланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир кылган амалыңар ниетиңерге байланыштуу деген. Кыргызда мындай пейил деген сөздү кээ бирлер эмне экенин деле билбейт. Негизи бул феил, араб тилинин сөзүнөн бул. Феил кыймыл аракетти билгизет. Кыймыл аракети мындай айткан, ниетиң кандай болсо, кыймыл аракетиң ошондой болот деген сөз да булчу. Ошонун себебинен ниетиңди, кыймыл аракетиңди оңдосоң, анан оңолосуң деген сөз. Демек, азыркы мезгилдеги сиз менен бизге келип аткан көптөгөн жашоодогу проблемаларыбыз сиз менен биздин субханалла ушул ниетибиз менен пейилибиздин бузулганынан болот экен. Мен ата-бабанын жолун абдан катуу туткандардын катарына кирет болушу менен эсептеп коем кээ бирдечи. Каада салтыбыз, ырым-жырымдарыбыз ушунчалык көп деңгээлде мындай маалымат алганга аракет кылып изилдедик. Изилдеп келгенде ушул биздин ата-бабабыздын жолу 99,9% биздин шариятыбызга туура келерине мен ынандым. Ар бир сөзүбүз керек болсо, мына карап көрсөңүздөр болот, мына Кудайга ишенбейм дегениңиздерде боло турган болсо, бир сөздү айтабыздар. Качканда Кудай дейт, кууганда Кудай дейт, туурабы? Кудайдын буйругу жок, куурайдын башы кыймылдабайт дейт.
Бул биздеги негизи мындай айтканда Ханафи мазхабындагы ишенимдин негизги мындай айтканда тиреги ушул болуп эсептелет. Бардык нерсе, жакшы дагы жаман нерсе, бул ааламда отпай чатпайды эмне болуп аткан болсо, ошонун бардыгы тең Алланын буйругу менен, Кудайдын буйругу менен, улуу эгебиздин, көкө теңирибиздин некен буйругу менен болуп атат деген сөз ал. Демек биз ата бабабыз ушинтип ишенип келишкен. Керек болсо, ушундай болуп келептир, тигиндей мындай болуп кетсе, эл менен көрөрбүз деген сөз бар турабы? Эл менен көрөрбүз деген сөз бул сиз менен биздин ата бабабыздын ушунчалык деңгээлде жашоого болгон мындай бир жумшактыгы, ушундай бир мамилеси да билинип калат. Анткени себеп эл менен көрөбүз деген сөздүн аркасында канча чоң нерсе бар. Элим ток болсо мен да ток болом. Турабы? Элим ачка болсо мен да ачка болом деген сөз. Демек урматтуу жамаат, сиздер ушул нерсени түшүнүп алыш керек деп ойлойм дайымачы. Сиз менен бизчи. Биз жашообузду туура нукка бурушубуз керек. Мен жана баштап келатып айттым, кайра караңыздар. Сиз менен биздин жашообузда кеткен проблеманын бардыгы тең эле сиз менен биздин колубуздан, сиз менен ниетибизден, сиз менен биздин кыймыл аракетибизден болуп атат. Жашоого келген нерсе жөн эле болуп калбайт. Ал эми сиз менен биздин ыйык китебиз Кур'ан-ы Каримде Алла Таала силерге келген бардык оорчулук, кыйынчылык бардыгы тең силердин күнөөңөр себепти дейт. Күнөө дегенде бардыгы тең мындай айтканда эми бир байке бар эле, өтүп кетти, ата бар эле да. Анан мындай бир жаназага барсам, эмеге барсам, анан анча-мынча эме болуп алчы, кызуу болуп алчы. Кызуу болуп алып анан кийин мага келип ушундай, "Жай, Молдоке, эмне сен ичпей, мен тозокко чыркырап күйүп турсам, сен эмне бейишке кирип жырга отурам деп ойлойсуң деп берчи да." Бир эле эмеси болчу, дайым атайын ушу арага чыгып келет эле да. Анан субханалла, бирок мындай ушундай сонун адам эле. Анан дайым айтам, сиз ушундай сонун адамсыз, машалла. Сиздин кылган ишиңизге да мен кайылмын дечимин. Кээ бирде мындай айткан, жаназага тургузуп койчумун. Тура бериңиз, эчтеке болбойт, сиздики күнөө эмес депчи. Десем, бир күнү мындай бир өлүм төшөгүнө келип калганда, эми билесиздер, мисалы алсам мен өзү 18-19 жашымда молдо болуп калдым. Айылыңарда молдоңорда жаш бала деп уктум, машалла, сыйлагыңыздар. Ошол кичине жаш болгон себебинен молдо бала деп коюшар эле. Анан улуу кишилер, мына аксакалдар, силердин араңарда бар адамдар айтып койчу, "Молдоке, молдо бала, менин жаназамды сен окуйсуң. Окубасаң таарынам. Мынакей, тиги жерге бир кой байлатып койдум. Тиги жерге тиги жаназага моун байлатып койдум тигинекей. Тетигини сага берет. Уктуңбу?" деп баласына ушинтип, дайыма ушундан аманат кылышат эле. Анан ошол адам дагы өлүм төшөгүнө келип калган экен, биз анын жанына барсак, айтат, "Молдо балам" дейт. "Мен сени ушунчалык жакшы көргөнмөн барып ичип барчумун" дейт. "Сен жакшы көргөндөн, сени сөзүңдү угайын деп, ата сизди Кудай кечирет деген сөз угуш үчүн ушинтип барат элем" дейт. Кээ бирде мас болбосом дагы, арак ичпесем дагы, жөлө калп эле сенин жаныңа мас болуп туруп койчумун дейт. Көрдүңүз канчалык? Адамдар көрсө жакшы сөзгө дагы муктаж экен да. Азыркы мезгилде байкасаңар керек, силердин аялдарыңар делечи, мага бир жакшы мамиле кылып койчу дегендер бар, турабы? Мага бир жакшы сүйлөп койчу, бир качан нормально сүйлөйсүң бир, рахмат айтып койчу мага дегендер бар, турабы? Кээ бирлер бар, мисалы ата эне өзүнүн балдарынан да суранат керек болсочу, "Ай, мага жакшы мамиле кылып койчу. Мага со бир жакшыраак мамиле кылып койчу мага. Ай, сенден эмне күтөбүз? Мен ысык чайың берип кой болду", турабы? Мына ушундай сөздөр көрсө, сиз менен биз дайым такайбай жылуу сөз жылаанды ийинден чыгарат демекчи. Көрсө кээ бир убактарда жакшы сөз жанды эргитет экен, чынында. Ошол себептен жакшы сөз жан эргитет деп, жан дүйнө адамдар кээ бирде мындай бура сүйлөгөн, күлгөнгө жакшы деп, кыргыздар мындай айтканда жанды жыргата турган сөздү айтып келишкен. Дагы айтышат, мисалга алса бир пайгамбарыбыздын улуу өтүп кеткен муундардын сахабалар дейбиз, табайиндер деп айтабыз. Пайгамбарыбызды көргөндөр, пайгамбардан кийин көргөндөр деп бөлүнөт да. Андан кийин салаф салихиндер деп бөлүнөт. Алар мисалга алса ошол пайгамбарыбызды көргөндөр болуп эсептелет. Караңыз канчалык. Мына ошолор дагы кээ бирлер айтат экен, эгерде дейт, достор бир жерге чогулуп чай иче турган болсо, кимдер ошо тамак бере турган болсо, ошол тамак үчүн кыяматта сурак болбойт деген экен.
Караңыз канчалык деңгээлде адамдардын ортосунда мамилени ушунча чоң нерсеге чыгарышкан. Сиз менен биз болсо мынакей классташ деп, тең тууш деп, дагы мындай айтканда бир айылдаш деп, дагы бир нерсе менен канча деген мындай бир жакшы катыш тамактарыбыз бар, туурабы? Анын арасына арак кирип кетпесе эле, ошонун үстүндө сооп бар экен. Көрсө адамдардын бири-бирине кылган мамилеси, субханалла, бул жерге келип аткан бир айылга келип аткан баланы токтотуп коет экен, туугандар. Бул жерге мисалы отуруп туруп мынакей мына ар бир жаштагылар отуруп туруп айта турган болсоңор, мисалы канча 80 деп кой, балким 2000 деп коем, азыр уже чоң эле жигиттер болуп калды. Мына ошолор акча чогултуп туруп айылдын аксакалдарына чай бере турган болсо, машалла, о балдарым ушу чай бергенге рахмат. Мейли кандай адам болсун, ал жаман адам болсун, эч ким өтүп, мейли коммунист болсун, мейли атеист болсун, ким болсун, ошол чай берип коюп турган болсо, ошол адам деле балдарым рахмат, өркүнүңөр өссүн десе, ошол эл кантип өспөсүн, туурабы? Анткени бата менен эл көгөрөт деп бекер айтылган эмес. Биз бирибизден бата алганды унутуп калдык деген нерсени айткым келип атат да. Улуулар аз кээ бирлери мындай колуна стакан алмайын сүйлөй алгандар бар, туурабы? Куда тосто деле стаканды кармаш керек. Мында көтөргөндө эле сөз чыгат да, көтөрбөсө чыкпайт да. Туурабы? Баары ушундай толтура. Көтөрүш керек, анан чыгыш керек. Бирок эки колун көтөргөндө эми кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Анан дагы бир сөз бар го. Эмдиги жылы эмне тушо тойго келели, кандай эле? Беш тойго келели. Болду, башка жок. Туурабы? Айтайын деген нерсе эмнеке, машалла, карачы кандай сонун. Иштеп буруп сүйлөп койдук, машалла, жүрөктөр жумшарып калбай атасыздарбы? Демек ушунда бир адамдардын отуруп жакшынакай сөз сүйлөшү, бул ушул жерге келаткан байланы көтөрүп салат. Мына келдик, карасаң, 5-6 айылдан адамдар чогулдуңуздар. Бир муктаждык менен чогулдуңуздар да. Муктаждык бар. Бир кандай бир проблема болду. Мен айтып атканда сөздү, ушул жерде сабак болуп атканда жакшылап түшүндүрсаңыздар, бул айтылып аткан сөз ушул жерде бар болгон үчүн сүйлөнөт. Ар бир жакшы сабактан адамдар өзүнүн тыянагын чыгарып алса болот. Демек, эмнедир билбейм, ушул жерден азыр мен ниет пейилжиде сүйлөгүм келди. Башка нерсе үчүн дайындап келгем негизинечи. Китепти эле ачкан жокмун, байкасаңыздар. Эмне үчүн дегеним, анткени демек, машалла, сиз менен бизге азыр мына ушундан бүгүндөн баштап ниетибизди, пейилибизди оңдош керек экен анда. Кантип ниет пейилди оңдойбуз десе, мисалы, ар бир амал, мисалга алса, үй салган атасың мынакей, үй салган атасың. Үй салган атканда кандай ниет кылабыз биз кыргыздар? Үй салайын, кенен болсун. Кенен үй болсо, куда сөөк тосом, балдарым тушо тозу кебе кылам. Дагы ушундай деген жакшы ниеттер менен салат. Туурабы? Эми ошол ниет жакшы болгон себебинен эмнекен ошол үй салынып бүтөт экен. Эгерде бир нерсе фундамент туруп туруп, ушу качан бүтөм, бүтпөй калат окшойм, өмүр бою салам десе, өмүр бою салат экен да. Карасаң, Алла сенин ниетиңди карап атат да. Эми айттың, салам буюрса Кудай берсе, 1-2 жылда бүтөм. Иншалла Алла мага жардам берет. Дедиң дагы жакшы ниеттерди койдуң, эмнекен ушул үй жакшынакай болуп, субхан өзүң каалагандай бүтүп калат экен. Араңарда мына үйлөнбөгөн жигиттер бар, турмушка чыкпагандар бар. Машалла айтасың, "Я Алла, сен буйругуң менен сен пешенеме жазган кыз келет. Бирок мага субхана имандуусун, субханалла өзүм көңүлүмө жакканын, жүрөгүмө жакканын бер." Дедиң дагы, машалла, эмне кылдың? Дуа кылдың, ниетиңди оңдодуң, Алла сен каалаганды берет. Караңыз кандай нерсе. Эми караңыз, эми сиз ниет кылдыңыз, бирок эмнедир берилбей атат, жок болуп атат, субханалла. Анда сиз дагы бир нерсе кыласыз. Дейсиз. Демек, азыркы мезгилде Алла Таала мен пешенеме ырыскымда бүгүнкү күнгө жазбаптыр. Ушул убакка эмескен. Иншалла Алла мага жакшысын даярдап турат. Жашооңдо бир нерсе бузулуп кетти, ажырашуу болду, дагы бир нерсе болду. Эмне болду? Эми ниетти оңдошуң керек экен. Эмнекен? Алла, мен күнөө менден кетти, мен себептен ушундай болду, Алла. Деп туруп, мындан жакшырагын, авал мен түшүнө турганын, мен жолум туура жолду мага көрсөтө турган, жашоомдо жан шерик боло турганын берерсиң, Алла деп, эмнеге ниет кылыш керек экен. Адамдар жакшы ниет кылганды үйрөнүш керек экен. Бул да өзүнчө бир илим экен, жакшы ниеттүү болушчу. Машинада отуруп баратасың, машалла. Мен сине бир жакшы берем, бир досум бар эле, бардагы деле айтат, кетип баратам дейт, жөө кетип баратам. Жөө кетип баратып, оюма ушундай келди дейт да. Эми качанга чейин жөө жүрөм? Бир, Алла, бир жакшы мага бир велосипед берчи деп ниет кылдым дейт. Анан ушуна Кудайдын кудурети экен, бир жерге барып иштедим, стройкада иштейт да.
Biraz шұғылданып hareket кылгандан кийин bir акчам болуп калды дейт. Кетип баратсам бирөө велосипед сатып алыптыр дейт. Велосипеддин канчасы менин акчам жетпейт дейт. Бирок эмнекен барып карап атсам эмне болду дейт. Мен велосипед алам, акчам жетпейт. Анда мынакей ал велосипедти ал да канча акчаң бер, болгондо бересиң деди. Тааныбайм дейт такыр. Сен мындай пешенең жакшы боло экенсиң, карасыз Алла Таала кандай алып коет. Ниетиң жакшы болгон себебиненчи, бул бетиңди дагычы, жүзүңдү жарык кылып адамдарга жагымдуу кылып коет экен да. Адамдардын ниети туура эмес болгон себебинен эмнекен Алла Таала ушу жүзүн адамдарга жек көрүндү кылып салат. Мисалы, эрди аял жөнүндө көп айтам мен, байкасаңар керек. Мен бул окуяны бүтүрөйүн. Баягы айтат, субханалла, ойлонуп калдым дейт. Мен жакшы эле ниет кылсам болмок экен, машинеге эле депчи. Анан ошентип декен машинеге ниет кылдым. Ошентип азыр жакшы машинеме жүрөт, жакшы үйдө. Анан айтат да, Эрмек дейт. Мен сенин сабактарыңды угам дейт. Мен жаным намаз окуп калды азыр Кудайга шүгүр. Кудай мени угат экен дейт. Алла мени жакшы көрөт экен дейт. Мен айтып койбой, сен жакшы көргөн үчүн берип койгон жок Аллах Таала. Десе бай жок дейт. Эрмек дейт. Мен жакшы көргөн үчүн Алла берип атат. Мен ладно, хорошо, сен жакшы көргөн үчүн берип атат деп койсун. Айтат, мен ушу ниетим оңгон сайын дейт. Күнүгө эртең мен мисалы жумушка чыгып баратып, бүгүн меники баары жакшы болот. Баардык нерсе ордуна келет иншалла. Үй бүлөм сонун болот деген ушундай жакшы ниетти кылам дейт. Анан кечинде келатканда чарчап келатканда дагы үйүмө келатканда жакшы ниет кылам дейт. Азыр балдар менен ойнойм, келинчегим эркелет. Ушинтип отуруп, машалла, жакшы үй бүлө курду. Азыр сонун 5-6 баласы бар, машалла. Караңыз кандай. Пайгамбарыбыздын жакшы сөзү бар. Кимдин көчүүсү дейт. Алла анын пайгамбары үчүн болгон болсо, ал Алла жана анын пайгамбары үчүн көчүптүр дейт. Ал эми кимдин максаты, көчүү максаты аял алуу болсо, ал аялды алат деген. Көрдүкпү кандай? Демек, урматтуу бүр туугандарым, таекелер, машалла, Алла Таалам баарыбыздан ыраазы болсун. Баардыгыбыз тең ниеттерибизди оңдой эле. Анан жакшы устаздардын сөздөрү бар. Мен ниетимдин өзүнүн чегине жеткенин, ниетимдин оңолгонун, туура экендигин кантип билем? Кантип субханалла десе, эмнекен ошол ниетиңдин негизинде чыккан натыйжаны карайсың. Ниет кылды, мына үй салды, мынакей натыйжасы. Ниет кылдың, үйлөндүң, натыйжасы. Ниет кылдың, иштедиң, туурабы? Мына ошонун натыйжасы келет. 3 нерсеге шашылыш керек негизиндечи. Биринчиси, мисалы алса, эркек да кыз да бой жетип калса, үйлөндүрүүгө шашырыш керек. Шашылуу керек. Эмне үчүн десе, анткени себеби мунун аркасында көп, мындай айтканда, үммөттүн бузулушунан да сактануу болот. Ошондой эле субханалла элге да жакшылык болот. Пайгамбарыбыз үйлөнгүлө, көбөйгүлө, мен силер көптүңөр менен сүйүнөйүн деп пайгамбарыбыз айткан. Айтайын дегеним, эмнекен шашылыш керек экен. Кыз бойго жетти, күйөөгө бериш керек экен. Бала бойго жетти, үйлөнүш керек экен. Караңыз кандай. Экинчи шашыла турган нерсе, конок келсе бериш керек экен. Тамак бериш керек. Кудай коноктоп коет. Конок келсе 10 береке менен келет дагы, бирөөсүн жейт, 9-10 калтырып коет сени үйгө. Конок келбеген үйдө береке жок. Кимдин, мен дайым айтам да, кимдин үйүнө конок кирбей калса, туугандар коркуш керек. Эмне кылыш керек экен? Коркуш керек. Конок чакырып турган үйүңөргө эч ким кирбей калса, өзүң эле чакыра бер. Көбүнчөсү азыркы мезгилде аялдар эмнекен жанакындай бир конокту киришин каалабайт. Ошо даярдык кылышын карабайт. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени себеп субханалла бизде ысырап көп. Өтө ысырап. Эмне үчүн деле бир эме алганда эле 4 салат деле канча сом кетет турабы? Жа биздин тойлор андай болбойт. Чай чага чакырып андай болбойт. Жөнөкөй эле эмнең бар? Ошо же досуңду деле, кел чай ич деп. Бирок аялыңды өзүнчө коюп кой. Кел аялыңа чай куй деп кереги жок. Өзүң деле болсо бир адамга эмнекен чай ич. Кыргызда сөз бар. Наности деген сөз бар, билесиңерби? Чай ичели деген сөз ушундай да. Бул ошо конок болгон сый. Бул Азирет Алиден калган дейт алымдар. Азирет Али бирөөнкүнө келгенде тыкылдатып, чыкылдатып, аны менен сүйлөшүп тургандан кийин анан кайра кетип барат, кайтып баратканда токтоп туруп, "Эй, кел мага, бир чынын суу берчи" деген экен. Анан баягы суу ичкенден кийин баягы сурайт да, "Али устаз, пайгамбардын күйөө баласы, сизде бул кылганыңыз жөн эле кылган жоксуз. Бир маселеси бардыр ушул жерде" десе, айтат, "Ооба" дейт. "Мен сени үйгө тыкылдатканда конок болуп келдим" дейт. "Эми мен конок болгондон кийин сенин ырысыңан даамын татып кетсем, Алла 9 берекени ушул жерге калтырат" деген экен. Ошону сени Кыргызда наности деп чуркап чыгып нанды алып келген жерибиз бар. Билесиңер ушул нерсе. Суу ичтебейбиз биз.
Biz nanosti deybiz. Men bir жерде султанмын, силердин алдыңда султанмын отурам. Bir өз жеримде ултанмын мен. Субханалла, никто элем аякта субханалла. Ошондой нерсе болот экен да, өз жериңде ушундай болот экен. Мына силердин молдоңор деле илим билимде болуш керек. Бирок эмне экен, бирөөңөр сыйлабайсыңар. Молда келди да, уйдай да койчу дейсиң дейт отуруп. Молдоңор сыйлабайсыңар субханалла. Илим бар, билим бар, уруп деле ойнобойсуңар кээ бирлерчи. Силер эки эле жерде керек. Өлгөндө ана нике кылганда. Калган убакта силердин молдоңор бир тиын кереги жок силерге. Туурабы? Ушундай да, сыйлоо жок. Молдо сыйлабаган эл кор болот. Мечитиңер, мен көрө элекмин мечитиңерди. Мечитиңер ичи калатун эле болуш керек субханалла. Жылуу же мечитиңер, жылуу эмеспи? Дааратканаңар барбы, жок деген? Барбы? Ысык суу барбы? Бар, эптеп агып турат. Ошо. Ичинин баары чымынга толгон. Ушундай эски эмеде турасыңар да турабы? Эски жанагындай арабтар салып кеткен килем мененсиңер да. Ошондой эле болушуңар, уят. Субханалла, мен кирбей эле кете берейин субханалла. Ушундай нерсе. Бир көп жерде мечитин кыдырам. Ошон үчүн мечитин ана молдосуна карап коюш керек. Элдин кандай экенин билиш үчүнчү. Элдин шүмшүк бузук экенин молдодан билип койсоң болот да. Молдодан бузук шүмшүк болот. Анан субханалла мечитиңер. Мечитиңер субханалла мунарасы кыйшайган, свети жок, ичи чымынга толгон болот. Оңой эле билип койсоң болот. Анда бул элде береке жок экен деп коесуң. Ушундай. Көрдүкпү? Кызыңарды, балаңарды окутуп атканда да ниетиңерди оңдогула. Окутуп атасыңбы? Бала мындай буйрса, элге, жерге пайдасы тие турган бала болот дегиле. Ошон такыр кыргызда сөз бар. Эркектин эң жаманы эл багат дейт. Эң жаман эл багат. Демек субханалла, сиз менен биз балдарыбызда ушундай ниетте ушундай бололу. Ниет оңдойлу. Азыр оорулардын баары пайда болот. Байкасаңар керек. Ушул мына келгенде мен азыр тияка киргенде караганда азыр уже бул жерде эле бир 20дай бала аутисттер жүрөт. Аутизм, ЗПР, РАС менен жүрөт. Бул деген жана акылы кем болуп калган балдар бар. Мунун баары тең жөн эле болбойт. Бул жөн эле болбойт тургандар. Кыргызстанда миңдеген балдар бар. Түшүнүп атасыздарбы? Демек биз кыргыз эли айланайындар көп дуа кылып, көп ниетибизди оңдоп, көп садака берип, көп динибизге көңүл бурушубуз керек. Bir айылда бирөө болот эле. Азыр bir айылда 100 болуп калды. Бала төрөгөндөн коркуп атышат азыр. Анткени себеп субханалла 10дон 9 ошондой болуп калат. Ошол себептен мынакей ынтымак кылып, Кудай деп, илгеркидей унутпагыла субханалла. Bir жерге чогулуп жаз күздө Кудайга сыйынчы адамдар, курманчылык кылып, молдосу неме кылат? Истисқа деген жамгыр тилеп сурап чыгышкан. Жаңы түшүмдүн төлөмөгөндөн кийин ошонун үшүр зекетин берген. Мына ушул амалдарды кылыш керек. Мына ошондо иншалла сиз менен биздин жашообузда эмелекинде айтып аткан нерсе болбойт. Кудайга шүгүр азыр. Мына карасам мен келдим дагы, ого эле салам берип коюп, дем салып коюп кетип калатам. Бул да болсо бизге огумат. Бизге шүгүр алхамдулилlah, биздин мындай айтканда бийликте биз үчүн мындай айткан чоң ушундай ачылыштар бар. Шүгүр, рахмат, алхамдулилlah. Эми сиз менен бизден дайым калганы. Туурабы? Ниетте доңдойбузбу иншалла? Пейилде доңдойлу. Анан атын өчкүр арактан, экинчиси зынаадан Кудайым сактасын баарыбызды. Ойноштуктан сактасын. Эй жигиттер, аялдар уккула мени. Кайсыл жерде эркек менен аял өз напсисин тие албай калган болсо, мына ошол жерде өлүм көп болот. Асман жерден келген бала көп болот. Адамдар акча табат, бирок пайда жок болот. Ошол себептен эгерде араңарда бир ушундай бар болсо, акылы барлар тыйгыла аны. Акылы барлар тыйгыла. Эй, тыйыл, кой. Тыйыл, айтып койгула. Мен дайым айтам. Мусулмандын үстүндө 40 парзы бар. Ошо 40 парздын бирөөсү амру ма'руф ва нахи мункар кылыш керек. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан тартыш керек. Кээ бирлерди бар, акырындык менен илим менен тартыш керек. Кээ бирлерди бар, билим менен тартыш керек. Кээ бирлерди ахлак менен тартыш керек. Кээ бирлерди таяк менен тартыш керек. Түшүнүп атасыздарбы? Ошол себептен кээ бирлерге айтыш керек экен. Эй, кой, токтор. Мына болсо эгинде сакалы барлар. Эгинде сакалы барлар уккула субханалла. Демек сен ошол эгинде сакалың бар, демек сен айтуң керек. Аксакалсыңбы? Ай, булар укпайт бизди. Азыркылар ушундай дебегиле. Азыркылар ушундай, азыркылар эч нерсе кылбайт дебегиле. Айткыла. Үйүңөрдө сөзсүз тыюу болуп турсун.
көчөдө сөзсүз тыйып алып жүрсүз. Мындай кылганга болбойт. Бул туура эмес. Бул жакшы эмес деген нерсени субхан айтыш керек. Эгерде ушундай улуулар тыйып турбаса, күчүлөр ызат кылып турбаса, ошол элден жок калат береке. Анысы деле көп нерсени жоготуп алдык. Көп нерсени жоготуп алдык. Ошон үчүн субхана ошон кайтарышыбыз керек. Көп нерсени жоготуп алдык, субханалла. Ошол жоготкон нерсебизди кайрап келиш керек. Иман, инсап, намаз окуган көп, бирок дагы деле арак ичкен андан көп. Ордо туткан көп, ууру кылган андан көп дагы деле. Унутпагыла, субханалла. Кыргызстанда 5000 мечит боло турган болсо, 5000 мечитте мейли аябай чоңдор менен кошкондо бир 100 000 адам бата турган болсо, бирок ар жагында Кыргызстанда 8 миллион адам бар. 8 миллион адам бар. 100 000 адамды карап, ушунча адам мусулман болуп кетти, зоң болуп кетти эмес. Ар жакта көчөдө мектептин ичинде наша чегип атышат. Насыбай чегип атышат. Клей жытып атышат. Наркотик колдонуп атышат. Чорный болуп кетип атышат. Бирин өлтүрүп атышат. Телефондун ичинде эмнени гана баланы көрүп атат. Аны эч ким ойлогон жок. Ошон үчүн мынакей, силер менен биз ушул жөнүндө ойлонушубуз керек. Сиз менен биз ойлонуш керек. Эгерде балдарыңар мечитке барбаса, жума намазга турбаса, өзгөр аксакалдарга биринчи сап турбаса, анда болбойт. Анда субхана бул элде оор болот турганда. Аллах береке берсин, машалла. Күнөөбүздү Кудайым кечиргенден болсун. Эми бул болсо кичине насаат, машалла.